Узак жылдардан бери энергетика тармагында эмгектенип келаткан Досу Базарбаев үчүн жаңы техниканын алып келингени кубанычтуу кабар болду. Буга чейин ал айдаган эски унаа кээде бузулуп, иш үзгүлтүккө учурачу. Азыр эми жаңы техника келди. Булардын азыр сапаты да жакшы, жумушка баягы үзгүлтүксүз болуп иштейт да, жакшы да булар азыркы. Бул менен мисалы үчүн жанагы бийигирээк столбаларга баягы адамдар жетпейт да, ошолордун бүттүгүнө адамдар чыгарып алып беребиз электриктерди. Ошолор жеткизип ошол жакта иштегенге баягы аябай ыңгайлуу да бул. Энергетиктерге бул ирет 30 даана техника алып келинди. Алар кран манипулятор, экскаватор, автомунара, автокран жана жүк ташуучу унаалар. Бул кубаттуу экскаваторлор маанилүү жумуштарды аткарууга ылайыкталган. Мына жүктөй турган жана арык казуучу шаймандар бар. Ушундай эле шаймандан дагы бирөөсү чоңураагы да бар экен. Ал эми ушул автокран 30 тонналык трансформаторду жүктөөгө кубаттуулугу жетет. Буга чейин мындай техниканын жетишсиздигинен улам энергетиктер Транспорт министрлигинин адистерине, жергиликтүү бийликтерге кайрылып атып, ушуну көйгөйдү кечирээк чечүүгө аргасыз болуп келишкен. Техникаларды тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы катышты. Мына акыркы 2 жылдан бери энергетиктер жөнүндө жаман сөздүн баары жок. Ыраазычылык гана айтылып атат. Электриктерибизден ошо канчалык ылдам барып, канчалык карайлатпай ушу светти берип элдерге жакшы жүрүм туруңар менен жакшы боло турган болсоңуздар, бизге ошону модель катары көрүп, калган бөлөк тармактагылардын баары дагы оңолуусун сиздерден күтүп атабыз да. Бул энергетика тармагына быйылкы жылдын эсебинен алынган техникалардын алгачкылары да, акыркылары да эмес. Буга чейин да атайын унаалар сатып алынган. Энергетика үчүн керектүү жабдуу шаймандарды алып келүү дагы уланат. Муктаждык азыр толук жоюла элек. Муктаждык эми бригадный машинелер. Бул спецтехника эми бригадный машина, оперативный аварияга чыккан бригадалар. Ошолорго жанагындай артында эмесе кузову бар машинелерди өткөндө бергенбиз. Ошону дагы Кудай буйрса жактырып атат. Кудай жакын арада 600 000 счетчик келет. Аны коебуз. 1000 трансформатор келет. Аны коюш керек. 1000 трансформатор. Ар бир реске бөлгөндө 17 трансформатордон тиет да, 56 реске дүйүн. Ал эмне деген? Бул жаңы трансформатор. Анан 300 километр кабельный линия келет. Жаңы техникаларды электр тармактары ишканасы өз каражатына сатып алды. Алар жерлерге жөнөтүлөт. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.